Bismillahirrahmanirrahim. Salamım жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областы Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон менен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Сөзүмдүн башында айтып кетейин, урматтуу бир туугандарым. Şu 7-8 aydan beri YouTube'ga çıkıp kaldım. YouTube'da janagындай башка аттар менен bir kırgızça at bolsa da makul эле да, жанагындай Юра, Кура, Мура, С, Сергей, Константин деп башка аттар менен кирип алып, кыргызча жазган бир туугандарыбыз бар экен. Сүйүнүп атам менчи, ушундай Юра, Василий деген бир туугандарыбыз кыргызча жазып атат бир туугандарым. Таң каласың да, алар кимдер? Алар башка аттар менен жазып, башка ат менен аккаунт ачып алып, башка эле орустун аты менен ачып алып, кыргызча биздин баягы адамдарды бузган адамдар. Нарагында бузат, биягында бузат. Аларга наркы бийлик дагы керек эмес, бул бийлик дагы керек эмес. Толку адамдарды жамандап, бирин кайраштырып, мындай кылып туруп эме кылышат да. Мага да асылган бир туугандар бар, эми аларды Аллага салып коебуз. Баягы кимде ким бирөөнү айыптап, ошол нерсени башына койсо, ошол нерсе өзүнүн башына келмейинче өлбөйт дейт. Динде бар да, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн мындай ойлонуп жазсаңар да ойлонуп жазгыла. Азыр макул бир жерде бекинип алып, отуруп алып жазып атасың, бирок бир убакыт келет, өзүң жалгыз кала турган күн келет, азап келет. Өлбөгөн пенде жок да, баардыгыбыз өлөбүз. Бул дүйнөдөн эч ким калбайт. Өлүм бул сөзсүз бул хак. Тирүү жан сөзсүз өлүм жытын жыттайт. Президент болосуңбу, премьер болосуңбу, бомуш болосуңбу, алкаш болосуңбу, бейбечара болосуңбу, сөзсүз өлүм жытын жыттайсың. Бирок качан бир гана Алла гана билет аны, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн кээ бир биздин бир туугандарыбыз бар экен, ушундай жаман комментарийлер жазып, бул акыркы күндөрү кийимдери да башкача болуп кетти деп, урматтуу бир туугандарым. Биринчи мендей кийинип алгыла силерчи. Ачык эле айтайын. Мен мактоо бир гана Аллага гана татыктуу. Биздин кийимдерибиз, кийген кийимдерибиз Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, урматтуу бир туугандарым. Кийимге асылып не кыласың? Өзүңөрдүн кийимиңерди бил. Өзүңөр жакшы ушундай кийине албайсыңар, анан бирөөгө сын тагып келесиңер. Мен азыр сөздү кичине кыскартайын да, урматтуу бир туугандарым. Жогорку кеңешке кетип аткан депутаттарды айтайын, урматтуу бир туугандарым. Азыркы мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште отурган мыйзамсыз отурган депутаттарды айтат элем да. Бирок урматтуу бир туугандарым, силер тарашыңар керек эле да, бирок эмнегедир тарабай атканыңар бул жерде бир сыр бар да. Мен сырыңарды мен ачык мынтип айта албайм, бирок сырыңарды мен сәл мындай билгенсип калдым да. Кандай сыр ал? Сиздер ошол кийинки депутат келгенге чейин отурабыз дедиңер. Кийинки депутаттар келгенге чейин. Ошондо январь, февральга жетип калышы мүмкүн. Силер кандай жол менен калып калдыңар? Ошол депутаттыкты отуруп алып, ошол жерде агитацияны ошол жерде баштайсыңар. Не үчүн дегенде, себеби ал жерде бүт телеканалдар бар, КТР бар. Ошол жерде өзүңөрдү болушунча мактап, болушунча бирөөнү жамандап, депутатка барганга аракет кыласыңар. Азыр интернет, баардык нерсе интернет менен болуп калбадыбы? Силер элди аралап барбайсыңар. Барсыңар мүмкүн, бир шайлоо бүтөйүн деп атканда бир жумада бир айланып чыгасыңар, баардык айылдарга бар. Бирок ага чейин бул жерде жогорку кеңеште КТР бар, ЖТР бар, бүт каналдар бар. Ошо каналдарга чыгып, бириң согуп турасың. Мынандай кылып айыбыңды тап, эчтебей атасыңбы, кыш келе атат, көмүр келе атат деп, ошол жерде силер агитацияны уруп атасыңар. Уже мына баягындай, уже жанагындай административный ресурсту уже силер колдоно баштадыңар. 100% урматтуу бир туугандар, 100%. Силердин кетпегениңер мына ушундан экен эле да. Эгер эмне коркосуңар, барып туруп, эл менен жүрүп, эл менен жатып, эл менен барып, эл менен болбойсуңар, бир туугандарым. Бир айда эл менен жүрүшүңөр керек. Силер элдин депутатысыңар. Уже депутаттыгыңарды тапшырып коюп, уже элдердин алдына, өзүңөрдүн карапайым элдердин алдына барышыңар керек. Отурасыңар го депутаттыкта сүйлөп коюп, бириңин абырын ачып, муну колдоп коебуз, аны колдоп коебуз депчи. Силердин тактикаңарды мен ушул жерден билдим. Силердин тактикаңар ушу жогорку кеңеште отуруп алып туруп, агитацияны жүргүзүү. Бул мыйзамсыз. Жогорку кеңеште отуруп алып, агитацияны жүргүзүү. Себеби бардык каналдар силердин сүйлөгөнүңөрдү
бүт интернетке жүттөп эл көрүп атат. Ошол жерден элди сиз ошол жерден урууда тапылдатып, урматтуу туугандарым, билүүчү бир гана Алла. Алла биздин жүрөгүбүзгө салат. Шуну сүйлө деп биз сүйлөп коебуз. Бирок урматтуу бир туугандарым, тарашыңар керек эле, бирок бул тарабагандын аркасында да жаман нерселер болуп кетиши мүмкүн, урматтуу бир туугандар. Мен жаман болуп кетсин дегенде сразу оюңар митингке кетпесин, баары бөлүнсө, жок. Өзүңөргө жамандык болуп калышы мүмкүн. Депутаттыкка өтпөй калышыңар мүмкүн. Көп адамдар сүйлөп атат, булар сүйлөгөндөн башка эчтеке билбейт дейби. Адам биринчи бирөөнү ушкан, бирөөнү сынап, бирөөнүн айыбын ондогондон көрө биринчи адам өзүн билип алыш керек. Мен де өзүмдү билишим керек да, мен ким экенимди өзүм билишим керек. Силер де өзүңөрдү билишиңер керек. Урматтуу депутаттар, таркабасаңар жаман, урматтуу бир туугандар. Элдин алдына барып, элге көрсөткүлө. Ал жерде бириң паска уруутасын. Мен былтыр эле айткам, бири-бириңи жамандабай эле бара бергиле, тең эле бири-бириң куда сөөк болуп каласыңар. Ой, кайра эле ошо 120 канчасы 90 депутат болуп калганбы? Кайра эле ошонун бардыгын барасыңар. Анан кээ бир жерлерде суроо болуп калып атат. Шуну мен жогорку бийликтегилерге шуну суранат элем. Шуну менин видеом жетеби жетпейби билбейм. Бирок азыр айткансыңар, тизме менен кетет. Мурдагыдан өзгөчө деп айткансыңар да. Ошол өзгөчө деген жерлеринде баягы арасында баягы мурдагы биз жаман көргөн чимкириктер бар. Жакшы депутаттар бар. Жакшы депутаттарды эми Аллахым күч кубаты менен, Аллах Таалахтын эмеси менен адамдар шайлайтылат. Ошонун ичинде жаман депутаттар бар. Бул бир. Жаман депутаттар бар. Ошол жаман депутаттардын арасында башка жакшы депутаттар өтүп кетти. Алар депутатка барды, булар барбай калды, бирок списокто турат. Эгер алар башка бир министерствого, бир башка жумушка которулуп кеткен болсо, баягы жаман депутат ошонун арасында чимкирик депутат ошонун ордуна барат да турабы? Сөзсүз барат. Ошого ким жооп берет? Жооп берип коюңуздарчы, барабы, барбайбы? Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху.